Убада берген биздин жандарыбыз. Эмне убада берген? Робубуз сен, жаратуучубуз сен, тарбия кылуучу сен, кажеттерибизди бүтүрүүчү сен. Саңа гана сыйынабыз. Деп бардык ушу жандарыбыз, ар бирибиздин жаныбыз убада берген Алла Таала. Эмне үчүн убада алган? Эртеге кыямат күнү айтпагыла. Не деп? Биз кабарсыз болуп калдык, билбей калдык. Буну билгенде башкача жашайт элек. Кайра бу дүйнөгө жибериң. Ошондой деп айтпаш үчүн Алла Субхана ва Таала адам баласынын бардыгын жан дүйнөсүнөн, жанынан Алла Таала убада алган да. Ушул Араф сүрөсүндө келет ушу. Ал убада каерде болгон? Ыйык Мекке шаарында болгон. Ыйык Мекке шаарында болгон ошол убада. Алла Таала Ыйык Мекке шаарынын эң биринчи жерди ошол жерде жараткан. Ошол жерден анан камыр жууруганда жаябыз го, ошондой кылып бүткүл дүйнөгө жер жайылган. Şu Mekke bul жердин киндиги. Адам жаралганда биринчи киндиктен башталат. Киндик бул адамдын центри бул. Ушул жерден кетет нары берди. Ушул түйдүк ушу менен кетет акырын. Ошон үчүн айтылып калат, эч ким киндигин өзү кескен эмес дейт. Киндикти менен энен менен байланыштуу, киндик менен болот бунун бардыгына. Киндигин анан кесип турам жекеле. Ошол жердин киндиги ошодон таркаган алам. Уммул Кура, Меккенин аты ушул. Уммул Кура эне. Бүткүл дүйнөнүн энеси. Бүткүл дүйнөдө канча жер бар, канча материк бар, канча тоо бар, бардыгынын энеси. Канча шаар, канча кыштак, канча айыл бар, Уммул Кура. Бардык айыл, кыштак шаардын энеси. Ошо Ыйык Меккеде Алла Субхана ва Таала ошол жерди жер мен асманды жаратканда ыйык кылган, кыямат күнгө чейин ыйык да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну айтты ыйыктыгын. Ошол Ыйык Меккеде Арафат, Ыйык Мекке шаарында Арафат деген өрөөн бар. Ошо Арафат өрөөнүндө Арафа деген тоо бар. Арафа тоонун жанында Нааман деген тоо бар. Ошо Нааман да убада болгон да. Нааман да убада болгон. Нааман дегенде өрөөн бар, Нааман деген өрөөн. Ушул боюнча мынакей азыр хадисти Кудай кааласа айтып беребиз. Хазрет Умар ибн Хаттаб разыяллаху анху, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын досу, экинчи халифасы суралганда ушул аят тууралуучу. Эмне дейсиз, кандай дейсиз деп. Бул аят кандай? Алла Таала айтат: "Ва ид эстегин ал убакытты, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ахада роббук, сенин робуң алды, эмне алды? Мин бани Адам, адам балдарынан. Адам балдарынан мин духурихим, белдеринен, зурриятахум, урпактарынан убада алды да Алла Субхана ва Таала. Убада алды ошолорду. Ва ашхадахум ала анфусихим, аларды өздөрүнө күбө кылды. Ва ашхадахум ала анфусихим, аларды өздөрүнө күбө кылып, аласту би роббикум, эмне мен силердин робуңар эмесминби? Деп Алла Таала бардык арвахтарды жаратып туруп, ошолордон убада алганда, қалу бала, бардык арвахтар, рухтар ошондо жооп беришкен. Эмне үчүн сен биздин робубуз эмессиң? Сен биздин робубузсуң депчи. Ошондо айтат: "Шахидна ан тaqulu yawman qiyama." Мынаке, күбөлүк бердик дейт. Силерден ушу убада алганыбыздын себеби ан taqulu, силер айтасыңар, yawman qiyama, кыямат күнү, инна kunna an hada ghafilin, биз ушул убададан бекапар болуп калыппыз да кап деп. Мына ушинтип айтууңар, ошон үчүн ушул убаданы алып атат да. Эртеге түбөлүктү арманда калбагыла депчи. Ушул аят тууралуу суралганда Умар разыяллаху анху мындай деп айтты: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам юсалу анха." Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай деп айтканын укканмын дейт. А пайгамбарыбыз ушул аят тууралуу суралганда, факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз айттыр мындай деп: "Инналлаха табарака ва таала халака Адам." Алла Таала Адам алейхиссаламды жаратты дейт. Баарыбыздын атабыз. Дүйнөдө канча адам келген болсо, баары бир атадан. Адам алейхиссалам.
Adam atağımız. Adam atağımız. Adam Aleyhisselam'ı yarattı. Thumma masaha zahrahu bi yamini. Hatta istahraca minhu zurriyeten. Keyin Allah Subhanahu wa taala Adam Aleyhisselam'ın beline kol tartkanda al жерден zurriyat urpaktar çıktı deydi. Urpak. Fakala Allah Teala aytdı. Halaktu haulay lil cenne. Uşlardın bağırın men beyiş üçün yarattım. Ve bi amali ahlil cenne ya'malun. Beyiştiklerden amalına jaraşa bular amal kılışat. Summa masaha zahrahu fastahraca minhu zurriyatan. Dağı beline kol tartkanda al жерден dağı urpaktar çıktı. Fakala halaktu haulay linnar. Men bular dozok üçün yarattım dedi Allah Teala. Ve bi amali ahlin nar ya'malun. Dozok iyilerin amalına jaraşa bular amal kılışat dedi. Fakala racul, oşunda bir kişi fiman amal ya Resulallah. Bir kişi şunday soru verdi. O Allah'ın elçisi. Anda amal emni üçün dedi. Biz уже жаралып бүткөн болсок, ким дозоко болсо, дозоко, бейишке болсо, бейишке, анда амал üçün эмне üçün dedi. Kal, Peygamberimiz cevap verdi. Fakale Resul sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah idha halaqal abd lil cenne ista'malahu bi amali ahlil cenne hatta yamut ala amalin min ahli amal min amalin min a'malil ahlil cenne fayudkhilahu bihil cenne. Qarаңыз Peygamberimiz ne dep cevap verdi. Allah Teala kaçan bendeni kaysi benden bir beyiş üçün yaratkan bolsa-çu, anı beyiş ellerini amalı menen işletet deydi. Te al ölgöndө beyişke bara turgan amaldardı, oşol amaldardı kılıp ölöttü. Son Allah Teala anı beyişke kirgizetdi. Vayda halakal abd linnar, kaçan Allah Teala bendeni dozok üçün yaratsa, ista'amalahu anı işletet bi amali ahlin nar, dozok eğilerin amallarına. Dozok bara turgan amaldar işletet bolat da. Hatta yamuta ölöt deydi ala amalin min amali ahlin nar, dozok eğilerin amallarına bu öğretkendağı fayudkhilahu bihin nar, oşo arkulu Allah Teala dozok'a girgizet. Bu sizlerge mınaki aytkan mahluktun şu Allah Teala Adam Aleyhisselam'dı jaratıp kıyamat günü için gele turganların barın jaratkan.